Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Бүгүнкү күн өзгөчө күн. Анткени 7-ноябрь улуу ата-бабаларыбызды эскерүү күнү. Сиздерди номер 17 Юрий Алексеевич Гагарин атындагы мектеп-гимназиясынын эмгек жамаатынын жана ошондой эле окуучулардын атынан чын жүрөктөн куттуктайбыз. 2019-жылы 22 ноябрь күнү парламенттик мыйзамдын негизинин астында расмий түрдө алгачкы рет ата-бабаларыбызды эскерүү күнү деп кабыл алынган. Ата-бабаларыбызды эскерүү дегенде үркүн аталышы менен белгилүү болгон 1916-жылдагы улуттук боштондук үчүн күрөш жана ошондой эле 1937-38-жылдардагы Сталиндик репрессиясында курман болгондорду эскерүү каралган. Себеби мындан 80 жыл мурун 5-8 ноябрь күндөрү Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов аттуу аталарыбызга эл душманы деген жала жабылып, 138 адам аттырылып, алардын сөгүү кийин чоң ташта табылган. Анда эмесе кийинки слайдтан ата-бабаларыбыз жөнүндө маалымат ала аласыздар. Тарых бул кийинки муунга унутулгус кенч. Сиздердин ат көтөргүс эмгегиңиздер менен мамлекеттүүлүгүбүз түптөлгөн. Сиздер биздин жүрөгүбүздө ар дайым түбөлүккө сакталып жашай бересиздер.